Амансыздарбы, өнөр баккан, өнөр сүйгөн кыргыз элим. Барыңыздар күткөн New TV шоу программасындагы элдик таланттар рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда эрке кызыңыздар Мира Абдулдаева. Ал эми бүгүнкү элдик таланттар рубрикасынын өзгөчө коногу жаш болсо дагы мыкты таланттын ээси Нурел. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин элдик таланттар рубрикасына кош келипсиз. Алгач кайсыл жактан келатасыз, эмне менен алек болуп атасыз, айтып өтүңүз. Рахмат, мен өзүм Чүй областынын Кара Балта шаарынын Жайыл районунун Сосновка айылынан келгем. Ушактын колуну болом. Учурда канчанчы класста окуйсуз, Нурел? Мен учурда 6-класста окуйм. Барыңыздар, бул жигит эмне кылат болду экен, кандай өнөрү бар болду экен деп кызыгып жатсаңыздар, сиздерге айтаардан мурун мен бир ыр окуйм. Амансыңбы, айланайын кичинем? Эмгеснамна неаламя меничик. Алаксытып койбодумбу ишиңен? Бытыс кала обуңда оёк мениши. Эмне салып жиберейин дегенде, Энме плас үйөрөч энегде. меримиңиз керек дедим ичмен. Эзиң эреч мерек дедим эмитпей. Нурел үй бүлөдө 3-1 туугандан эң улуусу. Кызыгы бул үй бүлөдө мындай талант бир гана Нурелде бар. Ата-энесин таң калтырган жигит бул өнөрүн өзү да байкаган эмес. Өнөрүн алып чыгууга агасы түрткү болгон. Мен байкем менен отурганда байкем байкап калган болчу. Ага чейин мен китеп көп окуп, жана бияка шаарга келатканда афишаларды окуй берип, тескерисинен окуп кызыккам. Ошондо байкеме үйдөн айткам, которуп көрөйүн десем, байкем айткан сөз анан которгом, туура чыккан. Бул өнөрдү дагы алып кетейин деп жатасыңбы, же жөн эле мындай достордун арасында калтырып коеюн деп атасыңбы? Алып кетейин деген ойлорум бар менин келечекте. Сизди биз интернет тармагынан дагы көрүп калдык, баягы шоу-бизнес жаатындагы инсандар менен жолугуп, алардын ырларын которгонуңузду, балким ошолордун ырларын тескерисинче ырдап бере аласызбы? Ооба, Нурмат Садыровдун Мугалим эжем деген ырын которуп бере алам. Анда барыңыздар күбө болуңуздар. Мадрид хач идис милагум еже, өнөгүрүк мелек иди секпеткем, мыша жептеч экзи сөз панорамагла, хамевлип экеже, питнах матья хөдмөйү секдис, милагум экеже, милагум, ныялан өтсүңүздөн эмелип, эмиретпет ныязачный мальяз, өтсүңү көрүчный ярутальяу мекеже. Учурда интернет кулачын кенен жайып турган убакта мындай өзгөчө өнөрлүү жигиттер бат таанылышууда. Айтайын дегенибиз, бүгүнкү каарманыбыз айрым ырчылардын ырларын тескери ырдоо менен белгилүү болуп, аларга жолугууга да жетишкен. Ал эми сенин ырдаганыңды көргөндө, ал ырчылар эмне дешти эле? Кубанып, өркүнүң өсө берсин, өнөрүң өсө берсин деп айтышкан көбү. Мынакей, ал эми сенде үн дагы бар экен, балким ырчы болоюн деген дагы кыялдарың бар чыгар. Буйруса ырчы болоюн деген ойлорум болгон. Эми чындыгында биз келечекте сизди кайсыл кесиптен көрө алабыз? Келечекте ким болгуңуз келет? Мен келечекте көп тил билип, котормочу болгум келет. Котормочу болгуңуз келет, Эми сиз мынакей ырды айттыңыз, көркөм окууну которуп бердиңиз. Анда макал лакаптарды которо аласызбы? Андай которуп көрбөп турум, бирок аракеттенип көрөйүн. Мынакей. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Эктигич шимите чүрүндө кыззат алык. Кызду үйдө кыл жатпайт. Узык өдү ылык яптач. Анда сизден бир жакшы, балким көркөм окууну билет чыгарсыз. Жакшы бир чыгарма айтыңыз, Эгерде тескерисинен болсо деле, мен ошону табып көрөйүн. Же болбосо сиз бир ырды айтыңыз, мен ошону табайын, Обону мен айтайынбы, же обону жокпу? Балким мага жеңилирээк болуш үчүн ырды обону менен айтып көрүңүз. Обону менен. Сыламетсек нөдмөйү пыналры табак, үнүк ябатку аганас бытап, аракны чач бытрага, идип мутёңоч, эдмытам харатмастя, нагына матат мөспө кыззаталык мекапа. Апа кемдин на-на-на. Наштын апакемдин манайдын ыры. Мынакей апакемдин манай, эгерде сиз обону жок айтсаңыз, мен таба алчу эмесмин, таба албайт болчумун. Сиз обону менен айтканыңыз үчүн гана мен таба алдым. Эми обону жок, 2 сап бир эме айтып бериңиз,
Ушу ырдымбы же стихотворениени окуйм? Балким көркөм окуу болсо деле болот. Анда Алкы Осмоновдун Кыргыз тили деген чыгармадан бир куплет айтып берейин. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Мынакей ушундай патриоттук сезимдер менен өсүп келе жаткан бүгүнкү биздин каарманыбызга ийгилик каалайлы. Сизге ийгилик. Анан дагы мен өзүмдү да сынап көрөйүн деп жатам. Сиз мага бир сөз айтыңыз, мен ошону тескерисинен айтып көрөйүн, Анишам. 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 Маша. Чынында менде андай өнөр жок экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу сүйүктүү биздин көрөрмандарыбыз, бизди күтүп көргөн сүйүктүү биздин күйөрмандарыбыз. Мынакей өзгөчө таланттуу жигитибиз менен дагы тааныштырдык. Биз ушул менен токтобойбуз. Кийин мындан да өнөрлүү, мындан да таланттуу жигиттерибизди баарыңыздардын алдыңыздарга чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки жакшы берүүлөрдө амандашканча сак саламатта калыңыздар. Ал эми сизге болсо ийгилик каалайбыз.